Саламатсыздар, азыр мен сиздерге Redmi Note 10 Pro телефонунун паролун кантип ачууну көрсөтүп берем. Деги эле любой Redmi Mi телефонунун паролун ушул сыяктуу кылып азыр мен көрсөтүп берем сиздерге. Ачса болот. Анда эмесе баштадык. Ал үчүн телефонду өчүрөбүз биринчи. Өчүргөндөн кийин үндү жандыруучу кнопканы жана үндү жогорулатчу кнопканы экөөнү тең басабыз. Басып турабыз. Жангандан кийин жандыруучу кнопканы кое беребиз дагы, үндү жогорулатуучу кнопка калат. Калганда мындай болгон recovery деген режимге кирет. Wait data кылабыз. Эскертүү, телефонду ушинтип сброс кылып паролун ачып атканда ичинде бүт данныйларыңыз өчүп кетет. Муну өчүрбөй ачууга азыр ушул абалда жолу жок, вообще жолу жок. Өчүрүп ачууга өчүп кетет. Wait data кылабыз. Wait all data. Confirm продолжение. Ол телефон сброс болду. Азыр бул 5 же 10 мүнөт аралыгында жанат. Биринчи сброс болгондо полный заводской настройкага келгендигинин себебинен ичиндеги узак убакытта жанат. Телефон жанганда видеону улантабыз. Телефон жанды. Русский, Киргизия, регион. Мынантип настройте телефон деп чыгып калат. Бул настройте телефон деп чыгып калган себеби буда азыр Google аккаунт иштетип атканда Play Market'тин аккаунту болот, ошону сурап атат. Азыр биз Wi-Fi'га улабай эле далее кылдым. Азыр Wi-Fi'га улаганда Wi-Fi'га улаганда ошол Google аккаунтуң тээр деп чыгып калат. Wi-Fi'га уладык. Далее. Google аккаунтуңузду билсеңиз, ошо Play Market'тин аккаунтун билсеңиз, ошону жазып өтүп кетсеңиздер болот. Эгер билбесеңиз, азыр ошону кантип апход кылып ачат, аны көрсөтүп берем. Анда бетинде ошол телефондун эски паролун тер, же болбосо мындай Google аккаунтуң жазып кир деп чыгат. Google аккаунтты жазсаңыздар, өзү далее болуп менюга чыгып кетет рабочий столго. Сөзсүз түрдө интернетке улаш керек, Wi-Fi'га улаш керек же интернетке сим карта салыш керек. Эгер Play Market'тин аккаунтун билбесеңиз, бетинде паролун да билбесеңиз, азыр апход кылышты мен сиздерге көрсөтөм. Анан дагы бир маалымат айта кетейин. Эгер сброскана Mi аккаунтка түшүп калса, ошол номерди билсеңиз, Mi аккаунттун описанияда видео ролиги болот. Кантип ачышты. Кирип описаниядан кирип көрсөңүздөр болот. Азыр ушу Google аккаунтту кантип апход кылып ачат, ошону көрсөтүп берейин мен сиздерге. Мына новый сетти басабыз. Бул жерге жазабыз. Англисче жазабыз, сөзсүз түрдө youtube.com деп жазабыз. youtube.com.
жаздыга басып турабыз. Басып турганда мына значок поезддин жанында ушуну басабыз. Ссылка значок бул. YouTube'га кирип кеттик биз. Муну басып условия использования деген ушуну басабыз. Азыр биз ушуну басып интернетке кирип кетебиз. Бир эле Note 10 Pro эмес, любой азыр Redmi телефондорун ушу мен ачып аткандай кылып ачсаңыздар болот. Бул жерге жазабыз. Назад болуп кетти, ошо кайра кирейин. Так, girdim. Интернет тормоз болду, не болду? Условия использования. İnternetке girdi. Бул жерге азыр жазабыз. Открыть в дегенди кылабыз. Болду. Addrom bypass деген сайтка киребиз. Addrom bypass. Ушул сайтка кирип, 1, 2, 3 setting дегенге киребиз. Буну бассак биз телефондун настройкасына кирип кетебиз. Телефондун настройкасы. Бул жерден телефон настройкасына киргенден кийин особые возможности деген бар, ушуга киребиз. Бул жерден второе пространство деген болот. Ушуга киребиз. Создать второе пространство. Аз бул ошол Google аккаунтту биз обход кылып ачып атабыз. Ушул жол менен эле обход кылып ачылат. Эч кандай компьютерга ояк-буяка салынып неме болуп турушунун кереги жок. Второе пространствога өткөндө телефондон катып калат. Катып калганда перезагрузка кылабыз. Перезагрузка кылганда кайра азыркы аккаунт сурап турган маалына келип жанат. Биз кайрадан киребиз. Кайрадан кирип ушул второе пространство дегенге өтөбүз азыр. Экинчи жолу өткөндө перезагрузка катбай калат уже. Бул да өзүнчө ошол бир секрети десем болот. Кайра эле ошол аккаунт сураган маалда жанды. Аз Wi-Fi улайбыз. Wi-Fi уже уланды. Новая сетьти басабыз. youtube.com деп жазабыз. Көрдүңүздөр, бөлөк жазылбаш керек. Чогуу жазылыш керек. youtube.com. Ортодо бир пробел калып калса дагы, же үтүр точка ката болсо дагы youtube.com деп туппа туура жазыш керек. Болсом YouTube'дун сайтына кирбей коет. Значокту басабыз. Условия использования. Бул жерден 3 точканы басып, открыть в дегенге киребиз. Анан браузерге кирет. Addrom деген сайтка киребиз. Addrom bypass. Сайтка кирип туруп, 1, 2, 3, 3-чү setting деген бул настройка деген. Ушуну бассак, open. Настройка ачылып калат, телефон настройка. Особые возможности.
Второе пространство. Перейдите второе пространство. Biz уже создать еттик азыр. Эми ошого перейти кылабыз. Далее. Пароль кой биринчиге дейт. Жок. Жөн эле ярылык дейбиз дагы. Далее. Пропустить. Задать пароль дегенде пропустить кылабыз. Эми баягы катып калган болчу, мына катыбай экинчи пространствого кирди. Настройкага киребиз. Пароль и безопасность деген. Защита личных данных. Жандырабыз. Пароль коебуз. Калаган пароль. Ана болсо, ана мындай. Калаган пароль коебуз кыскасы. Экөө бирдей болуш керек, мына далее. Не сейчас. Аккаунт ме кирди. Болду. Эми телефонду перезагрузка кылабыз. Перезагрузка кылганда болду. Телефонго пароль коюлду деп телефон түшүнөт дагы. Жана аккаунттарды сурабай эле өзүнүн менюсуна чыгып, телефон ачылып кетет. Буга эч кандай компьютерден онун бунун кереги жок. Болду, телефон ачылды, достор. Болду, телефон ачылды. Настройкага киребиз дагы. Второе пространство дегенде өчүрүп коебуз. Особые возможности болот. Удалить деген значок турат. Болду. Болду, телефонуңузду ушинтип ачып алсаңыз болот. Эч кандай кыйынчылыксыз компьютердин кереги жок буга. Любой азыркы жаңы Redmi Mi телефондор ушул жол менен ачылат, достор. Эгерде биздин каналда биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, сөзсүз түрдө каналга катталыңыз жана класс басканды унутпаңыз. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө, достор.